Şu машинаны aldık buyursa анан пока ручной жазалгыча ушундай менен акырын правалыча айдап үйрөнүп атасың, өзүм жазып алгам. Теметен де оңой ошо. Жакында буюрса ручной заказ кылдык, ошол келип калса, ошо менен айдайбыз. Тилек менен Фариданын маеги буга чейин гезитибизге жарыяланган эле. Анда Тилектин бутуна протез жасатуу үчүн кайрымдуу адамдардан жардам сурап, акча чогултуп жатканын айтышкан. Ал кезде Орусия мамлекетинде жашап жатышкан түгөйлөр жакында мекенине кайтып келишип, протезге деп чогултуп жаткан акчага унаа сатып алышты. Кемин район тургуну болгом, ошо 95-жылы туулгам. 2020-жылы 31-декабрда поезд жол кырсыгына кабылып, ошо эки бутумдан айрылып калдым. 12-де түштүм, түнкү 12-де больницага 3,5-га чейин операция болду. Биринде өзүмө келдим. Өзүмө келип, кичине кечке анан бияка санавиация менен бияка келип 4-кор больницада 1,5 ай жаттым. Үйдө больницадан чыккандан кийин үйдө да 1-3 айдай жаттым, 2 айдай вообще тура алып, азыркыдай отура алчу эмесмин, бүт эмелер болчу. Заживать эткен кыйын болду да. Тилек кырсыкка кабылганын интернеттен көрүп уктум, ошо кеминде ошо кан чогултуп атышат, ушундай кабыл болуптур, эмне болот, Тилектин жашоосу деп ушинтип айтып аткандарды уктум. Анан көрүп коеюн деп барып ден соолугун сурап коеюн деген эле ой болчу. Анан башында укканда бара алган жокмун. Состояниясы кандай деп мындай биртке коркконсудум окшойт. Анан 3 айдан ашкандан кийин, уже кырсык 3 айдан ашкандан кийин анан орозонун аягы болуп калыптыр, ошол айда соопко калайын деген ойдо баргам Тилекке. Анан ошо чалып адресин каякта деп баратканда ошо кандай келбети деле кандай билген эмесмин, мен мындай деле бараткам, жөн эле бир эле барып кетем деген эле ой болчу, соопко калам деген эле. Анан барып көрүп учурашып кеттим жумушка. Анан ошо акырын звонок кылып чалып баштады. Анан жылдызыбыз келишип кетти окшойт. Ошо ойдон сүйлөшүп баштадык, үйлөнүп ушу күнгө чейин буюрса чогуу элебиз. Бир эле проблема болот да, ошо дальше кандай болот деп, анткени мен дагы коляска сүйрөп көрбөсөм эч качан. Кантип жашайт экенин даже билбей эле, анан Тилек да өзү үйрөнүп аткан кез болгон. Анан ошо чогуу аракет кылып көрөлү, если жакшы болуп кетсе анда чогуу бололу деп сүйлөштүк. Анан Тилек төшөктө жатчы, ал кезде коляскага да өзү алдынча отура алчу эмес, ошо кайнем отургузуп жардамдашчы. Анан акырындан чогуу үйрөнүп баштадык, өзүнчө эки жака чыкканды үйрөнүп баштадык. Токмокко бардык, Бишкекке, Көлгө барып көрдүк, ошо менен Москвага да жеттик. Россиядан эме болду, квартиралардан аябай эмелер болду да. Кыргыздар эле мындай өзлөрү снимать этишет да, киргизишпейт, коляска менен болбойт, үйдө эч ким жок болуш керек, квартирада эч ким калбаш керек деп. 1-2 айдан кийин эле чыккыла кирдетип атасың, ар дөңгөлөк прогулкага чыгып келгенден кийин эле кичине чаң болуп калат. Чыккыла деп эле квартирадан аябай проблема болду, көчүп эле жүрдүк, баргандан 6 ай келгенге чейин көчүп эле жүрдүк. Тоскоолдуктар барганда эле башталды, бирок мындай биз бул жерден чыгып атканда эле билгенбиз действительно кыйын болорун. Анан ошо протезге аракет кылып көрөбүз деген ой болчу да. Может получится, может ошончо акча таба аламбы, может чогуу эмете алабызбы деген ой болду. Анан барганда биз бияктан чыгып атканда өзүбүздү даярдадык. Тиякта ар кандай күн болушу мүмкүн, ачка токтогу, суукта болушу мүмкүн, ошого чыдай алабызбы деп бири-бирибиз менен сүйлөшүп, анан Кудай бар да деп чыдайбыз, аракет кылып көрөлү, чен биякта аракетсиз качан болот, качан болбойт деп көрбөй, мындай
рисковать этип көрөлү дедик да. Келинчегим жумушка кеткенде үйдө эле болчумун мен үйдөн. Эми мындай сырт жака чыгып, кайра кирип, кышында болуп калды да барганда көп деле эметкен жокпуз. Анан бир күндөрү кечинде торговый центр жакта жүргөнбүз, ошо жүрсөк эле бир орус жардам берейин силерге деп калды. Анан эмне жардам, кереги жок жардам десек, протезный заводдо иштейм, өзүм ушундай эртең алып барып ченеп көргөз, буюрса бир айдан басып кетесиң деди. Анан мен деле бекер эле жардам берген атат го, мынтип чоң бирдекеси окшойт, директор деп эле ойлодум да. Эртеси күнү эртең менен келип жакшы эле келип алып кетти, алып барды, бүт ченеп, бүт тартып. Анан аз жакта күтүп отуруп тургула деп туруп эле жана счетту ачып берип койду. Көз түшүнбөй эле калдык, ал акчаны карап эмне болуп атат деп. 6 цифраны 1 миллион почти. Анан ошентип үйгө келип, мен бул акчаны кантип табабыз, эмне кылабыз болуп үйдөгүлөргө чалып көрдүк, ата-энебизге ушундай протезный заводко барсак 1 миллион. Алар вообще 1 миллион деп шок болушту го. Аны каяктан тапмак элеңер, качан тапмак элеңер деп. Ошентип болду, баспай каламды. Болуп жатып анан ой келип кетти, ошо эме кылсакпы, сбор кылсак кандай болот деп. Сборду башталгандан кийин эле 2-3 күндөн кийин эле, 2 күндөн кийин эле где-то ушундай эле бир кыз жазып калды. Ошо Нузи деген эме кыз бар, ошо өзү салон иштетет, ошо блогер кыз депчи. Анан ошо менен сүйлөшүп көргүлө деп, жардам берем деп атат деп. Анан сүйлөшкөндө эле ал Нузи айым эме деди, ошо баскым келет деген сөз мени таасирлентти деп. Анан бардык, видео снимать этип эле. Анан ошо сбор башталганда эле баат эле чогулуп баштады, бүт эме акчалар четинен чогулуп. Үмүт аябай мындан дагы көбөйүп баштады. Бизде мына эми басып кете турбайбызбы деп. Кичинеден акча чогула баштаганда сүйүндүк. Андан кийин ушундай тоюңар болду эле деп сурап келинчегимден. Жок, аз эле адамдын ортосунда өткөн тойбуз десе. Мен бар ушундай давайте 2-3 күндө той кылабыз деп туруп эле 2-3 күндө свадьба болуп кетти ортодон. Мүмкүнчүлүк менен пайдаланып Нозиге чоң рахмат, ошо жашообузду мындай бир шаг болсо да өйдөрөөк кылды да. Сборду токтоттук, анткени ошо биз протез кымбаттап кеткенден кийин да кыйналып баштадык тияктан аябай. Анан кайра дальше чогулганга уже эмебиз жеткен жок. Анткени 1,5-2 айдай ошо протезный центрге күнүгө алып барыш керек болчу. Метро менен жолу да кымбат. Анан ошолорго уже алым жетпей баштаганын сездим. Анан протез кымбаттап кеткенден 2 миллион чогулгуча чейин аябай эле кыйналмак экенбиз деп түшүндүк дагы. Анан сүйлөшүп отуруп ошо тилекке унаа алып бермек болушту да. Ошондой чечимге ошол ыңгайлуу деп чечтик. Анткени ошо 2 киши иштебесе деп тилек ошо таксовать этем деп унаа өзүнө өзү сурады. Анан биз Кыргызстанга келдик. Нози келип ошо бизге унаа алып берди. Ошо тилектин наамына жазылып, азыр буюрса ошо айдап, үйрөнүп жашоого келатабыз, аракет кылып келатабыз. Тилек аябай аракет кылып атат. Мен кемин ичинен эле айдап атам мындай. Кемин ичи эми кичинекей эле да кемин. Жолдорунан эле садикке балдарды алып барып алып келип, жумушка келинчегим чыстап алып келип, ошондой эле пока справа алгыча көнүп. Бардык колдогон адамдарга чексиз эле рахмат. Нозиге рахмат. Биздин жашообузду аябай эле өзгөрттү. Чоң шаг кылып беришти бизге. Мындан ары уже жашоого мындан да көбүрөөк эме болуп калды. Цель, аракет, жашоонун жакшы жагынан көрүп, жаман күндөр унутулуп келатат буюрса. Протезге өз акча чогултабыз деген ой бар. Буюрса протез алабыз, базабыз деген эле ой басым келет дагы эле.
Ошо келинчегим экөөбүз эки жактан иштесек атып бир кишиники кичине кыйыныраак болуп калат экен иште. Буга чейин келинчегим жаңы иштеп атты эле. Мен да буюрса иштеп баштасам. Ошо 2 миллион болуп калган болчу протездин баасы жакта. Согуш болуп эме болгондо доллар көтөрүлүп кеткенде тиги баасы да көтөрүлүп кетти да. Ал протезда орустар өзлөрү жасап экен, ал Германиядан келет экен заказ менен. Ошо ызычуу болгондон кийин ошо кымбаттап кетти, доллар өсүп. Москвага барып келгенден кийин ошо могу 1 жылдан бери ошо эмнени азырынча биз түшүнүп турабыз. Ошо Кудай азырынча ошо өзүбүздүн бутубузду да насип кылбай, ошо жасалма буту дагы ошо убакыты келе эле экенчи. Убакыты келе эле экен. Ошончо каражат болуп, ошо протез баары бир алынып калса жакшы болмок деген эле ойдобуз. Ошо дагы эле баскыбыз келет. Дагы эле мечта бойдон калды. Анткени экөөбүз жетелешип да басып көргөн эмеспиз. Тилектин жаракаты оор болгондуктан ата мекендик протездер жарабайт. Алар Орусиядан жасалган протез салдырып, басууну кыялданышкан. Жаш жубайлардын кыялын иш жүзүнө ашуусуна салым кошууну кааласаңыз, экранда көрсөтүлгөн телефон номерине байланышсаңыз болот.